Сурайт да, эмне үчүн калпак деп атын койдуңар? Жанагындай баардык окуучаларга карасак, Америка же бир нерсе деген баардык ошол аттарын коет. Анан биз өзүбүздүн маданиятыбызды, кийим кечелерибизди көтөрөбүз, салтыбызды деп, анан калпак English Academy деп ушундай дизайн менен чыктык. Калпак англис тили академиясы көптөгөн улуттардын башын бириктирген борборго айланган. Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында өз ишин ийгиликтүү жүргүзүп келген бул борбор эми Жалал-Абад шаарында да ачылды. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири америкалык Ноа Братчер. Ал 4 жыл аралыгында кыргыз тилин мыкты өздөштүргөнгө үлгүрүп элетин болбостон, кыргыздын улуттук баалуулуктарына да терең көңүл бөлүп, окуу борбордун атын Калпак деп атаган. Башка курстар англис тил гана аттар бар. Мисалы үчүн Оксфорд, Cambridge, Hello English деген бирок мен Кыргызстандын маданият жакшы көрөм, анан Калпак плюс English бул Кыргызстан плюс Американ маданият аралаш мен деп ойлойм. Эң башкысы улуттардын биримдиги, ынтымагы мына ушундай борбордун ачылышына себеп болду. Баарынан да маанилүүсү бул жерде бир эле англис тили үйрөтүлбөстөн дүйнөдөгү эң мыкты деп табылган жогорку окуу жайларга даярдоо жагы да колго алынган. Биринчи кезекте биздин окуу борбор өзүнүн окутуу ыкмасы менен башкалардан айырмаланат. Биз атайын окутуунун ыкмасын иштеп чыкканбыз. Анын натыйжасы бүгүнкү күндө жаман эмес. Биздин окуу борборлорунан билим алгандардын көпчүлүгү чет мамлекеттердеги жогорку окуу жайларда окушат. Бул албетте биздин ийгилик деп билебиз. Бул жашоодо ийгилик жаратууну көздөгөн ар бир адам биринчи кезекте тил үйрөнүүгө терең көңүл бөлүүсү кажет. Канча көп тил билсең, ошончолук дүйнө таанымың кеңейет. Бүгүнкү күндө болсо Кыргызстанда ал үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Адамдардан болгону каалоо жана аракет керек. Улкан Кожоева, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.